Селден кудулам деп унадан секирген 8 класстын окуучусу дагы эле табыла элек. Ысык көлдө сел алып кеткен өспүрүмдү издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 5-июнь күнү кечинде сел агымы Балыкчаны Нева Каракол унаа жолунун 92 чакырымын ошондой эле Mercedes Sprinter жана Ford Mondeo үлгүсүндөгү унааларды каптаган. Таянсыз болуп жаткан адамдардын бири 8 класстын окуучусу. Алдын ала маалыматтар боюнча ал өзүн сактап калуу максатында унаадан секирип чыккан. Учурда аны издөө иштери уланууда. Буга чейин куткаруучулар 2008-жылы туулган жаранын сөөгүн табышкан. Учурда кырсык болгон жерде 291 адам жана 20 техника иштеп жатат. Унаа жолу 2 багытта тең каттам үчүн ачылган менен жолду тазалоо иштери дагы эле уланууда. Балыкчы нарын Торугар жолуна калың кар жаады. Учурда атайын техника тартылып, жол кардан тазаланып жатат. Транспорт министрлиги айдоочуларды этият болууга, ылдамдыкты ашырбай, коопсуздукту сактоого чакырды. Ажылык сапардан келгендерди сиз жакта кандай тосуп алат? Социалдык тармактарда ажылык сапардан келген кишини жерге килем төшөп тосуп алып жаткандардын видеосу тарады. Бул салт өлкөбүздүн түштүк аймагында өтө кеңири жайылган. Булак Сереп ТВ. Махырга өзгөчө нерсе сураган кыз элдин көңүлүн бурду. Социалдык тармактарда жолдошунан Махырга ага Куран үйрөтүүсүн суранган келиндин видеосу көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Сиз Махырга эмне сурагансыз комментарийге калтырыңыз. Куран жаттат. Германияда 24 жаштагы кыргызстандык кыздын сөөгү табылды. Булак Регион ТВ. Бир жашына болуп келетканбыз деп эсиңерде сюрприз, блин. Жаңа ачылган жолдо таш көчкү болду. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунда таш көчкү болду. Түшүп атат дагы эле. Бир айда тазалайт дейт. Бир айда тазалашат экен. Тапанча көтөрүп Ош шаарында тойдо массалык мушташ орун алды. Бүгүн 5-күндө Ош шаарындагы Аликарх ресторанынын жанында массалык мушташ болгону маалымдалды. Бул тууралуу Башат медиа маалыматтык агенттигине окурман кабарлады. Видеодон бир нече адамдын өз ара мушташып жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле кадрларда мушташка катышкан адамдардын биринин колунда тапанчага бар экени байкалат. Учурда маалымат такталууда. Ысык көлдө селде калган аялды куткарып жаткан видео тарады. Тасмадан эркектер баткакты кечип, баткакта калган аялды аркан менен тартып чыгарып жатканын көрүүгө болот. Кече Балыкчы Каракол жолунда жүргөн селдин кесепетинен таш аралаш ылай бир спринтер менен Ford Mondeo автоунааларын жана 2 адамды басып калган. ОКМ 18 жаштагы жигиттин сөөгү түндө табылганын, экинчи киши изделип жатканын билдирген. Чоңураак букет жок бекен не? Аялынын туулган күнүн ат минип келип куттуктаган киши. Социалдык тармактарда жубайына өзгөчө сюрприз уюштурган эркектин видеосу тарады. Кадрларда ал аялынын туулган күнүнө ат минип келип, майрам менен куттуктап жатканын көрүүгө болот. Мындай күтүүсүз белек алган келин кубанычын жашыра алган эмес. Видео интернет колдонуучуларынын көңүлүн буруп, көпчүлүк жубайлардын бири-бирине болгон сый урматын жана камкордугун жогору баалашкан. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степен деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Банк номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Банк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү.
1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле.